Бағына түсірдім, мұнша тарап бар. Шunu мен мақтайлық деген ой пайда болды. Екінші сізге кешемен телевизордан көріп қалдым, постоянно көремін, но менің бағым деген передачалар қызық көремін да. Ана азыр ұмытып қалдым, Қырғызстаннан шықты. Самат бір нәрсе, бір екі адам шығып жүреді. Жыл көчет тұрады. Истің айылға ол өзі үш түрлі көчет, биік өзі үшін, жапыз өзі үшін гибрид. Ошондойлордун жанагысы бир гектарга олардың айтуу боюнча 20 мың долларга чейин акча кетет деді. Эми онун бардыгын расходный эсеп деп айтышты. Анан биз бакты кылганда өзү бактын көчөтүн жеткизип берүүчү бир термос же бир техника болуш керек экен. Баягы тамырын сактап. Биз Баткенден ал кезде болду. Биздин айылга келгенче 20 күндү бир ай өтөт. Судан чачып ылайдан жаап койдум. Азыр жүрүп келдим дейт. Анан ошолор деген жакшы өспөй ошондой болуп атат да. Көгөрбөйт бир котур. Анан биринчиде, экинчиден анан обрезканы эч ким билбейбиз. Мен былтыр обрезканы үйрөнүш үчүн 2 күн убактымды кетирип, приматтын багына бардым. Приматтын багына барсам, могу ферганадан келер экен балдар. Келип 1 ай, 2 ай ошол жерде обрезка бар экен. Ошо 2 күндүк менетим жок кылып, барып ошолордун кандай обрезка кылганын үйрөнүп келдим. Так өзүнүн айында жок. Ошол жагы. Şu обрезка боюнча кыска мөөнөттүү. Мени шапталуу менен шапталуу бар. Шапталууну негизинен көктөмдө жанагындай бир обрезка азыр эми февраль айында. Анан кийин күзгү түшүм салганда июнь айларында бир обрезка кылат экен. Эми күчтүн жетинчи өзүнүн баягы кандай десем бир өзүнүн жана акылы менен кылып атам, бирок көңүлдөгүдөй болобу болбойбу билбейм. Мына немени мал жөнүндө айтып кетсек, бул баягы чыдасаң баккыл дегени бул сиз дагы бычакты көтөрүп чыгып эле бирөөнүн уюн союп анан терисин шылып атканда келип калса, чыдасаң мал кыл дегендей эле сөз да. Чын да, бул өтө немеде турабы, баягы мал менен о бактын кандай айырмасы бар? Экөө тең материальный, ценный да. Эми элестесеңиз, сизден бирөөнүн коюн союп атсаңыз да келип калса, чыдасаң кой кыл деп ошентип жооп берип койсоң. Негизи ошондой болуп чыгат. Экөө бирдей эле да. Экөөнүн тең жоопкерчилиги бирдей болуш керек. Эми мына бир немеден Нокатта бир совхоз бар, Энгилис деген совхоз бар экен. Ошол жерде бир 20 жылдай болуп калыптыр да. Өзбекстандын опытын алыштыр дагы бир дагы мал киргизбейт экен да. Эми мал киргизбей калыш үчүн малга тойт керек да. Тойт керек, тойтты кылыш үчүн туугандар, силер баягы бияк айтат го 7000 гектар бар, ошо жайлообуз бар деп атасызга. Ошол жака силер баягы көп жылдык тойт чөптөрүн отургузушуңар керек да. Ого эмне румикс, амаран, сорго, суданка, люпин, топинамбур, рыжик деген 7 түр чөп таап койгонмун. Ошонун уруктарына силер кадимкидей эле акча чогултушуңар керек. Бул жерде жок эле дегенде ал жерде сейп бардыгын ордуна келтириш үчүн силерге бир жок дегенде 10 миллион акча керек. 10 миллионду сарп кылып туруп, эгерде силер баягы мен айткан чөптөрдү алып келип отургузуп ала турган болсоңуздар, булар уруктуу чөптөр жылдан жылга көбөйө берет. Мына топинамбур деген чөптө керек болсо мына жаз алды жер жумшап калганда баягы чүкүрө чыгат го, чырыс чыккан маалда барып туруп казып алсаңар, ар күн түбүнөн 2 килодон картошкасы бар. Баягы топинамбурдун. Ону алып келип жууп туруп, малга баягы немеден өткөзүп туруп, ботко кылып берсеңиздер, өлө тоюмдуу да, сүтүн дагы көбөйтөт да. Эми ол эл үчүн, башка эл үчүн ол проблема болбой калган. Анан кийин мынабы бул малдарды кандай багабыз, кантип содержать этебиз дегенде, мына айылда мисалы үчүн бир 300 гектар жерди бак кыла турган болсоңор, 2000 доллардан тосуп атасыңар туруп, 600 000 долларга мынерге разасонун стационарный, даже деген малдар каршына турган мындай парпарактары менен малкана куруп алсаңар болот, 600 000 долларгачы. Бардыңар малыңар ошол жерде турат. Сүт болсо болду да турабы. Калган бактан пайда көрүп атсаңыздар, малдан сүт эле алып турсаңар болду да турабы. Ар бириң барып бир жакшы баягы 30 литр сүт бере турган малдан байлап койгула, сүтүңөрдү күнүгө үйүңөргө жеткизип берип турат. Карап берет малыңарды. Ушундай бир прогрессивдүү бир взрыв болуш керек да бизде. Же бак, ошо айтканда чыдасаң баккыл дегенде чыдап туруп ошол ферма куруп алышыбыз керек да. Шунун баардыгын кыла турган биз да. Мунун баардыгын
эсептеп отуруш керек. Мындай акыл калчак бири-бириңерге мындай ынаныш керек да. Төштү кагып эле мен дей бергенде эч кандай пайда чыкпайт. Ынтымак болуш керек. Ынтымак болуп биз бири-бирибиздин сөзүбүздү ушунчалык угушубуз керек. Бул жөн эле ата баланы, бала атаны уккандай болуш керек да. Анан ошондо ынтымак болгон жерде бар жок болот. Анан азыркы сиз айткан көчөттөрдү баягы немени бизге азыр поликарликтери туура келет да. Анан деңиз деңгээлинен 1000 метр жогору деген көчөттөр бар. Ошону алып келип отургузгула. Поликарликтер. Анан жанагы сиз айтып кеткен буто боюнча азыр мына таласка фасолду алып келип отургузган бир түрк бар. Ошону Кудай кааласа алып келебиз иншалла. Алып келип ошол киши бригадасы менен келип балдарды үйрөтөт. Кудай кааласа. Ол киши бөлөк. Кыргызча билет экен да. Ошол немеде таласта аялы катар эжебиз азыр немеде жүрөт. Түркияда жүрөт, келет. Ол күн сууктан коркот экен, аллергиясы бар экен. Күн ысыкта келет. Бирок ошо күн ысыкта келсе дагы, зато балдарды бир мына ошол Алабукага уюштурабыз. Барып 100 бала барып жатып окуйт. Может 200 бала барып окуйт. Ошол 10 күн окутат, ар бир окуткан баласынан 5000 сомдон акча алат. Бирок 5000 сом сен үйрөнүп алгандан кийин 5000 сомду сен бир күндө табасың. Бир күндө таба аласың. Ада кесип болуп калат да. Азыр дүйнө жүзүндө бардыгы карликовый эмеге өткөн. Сен керек болсо бригада болуп үйүшүп алып туруп, Казакстанга барып, бак кыркып бир сезондо 2000-3000 доллардан иштеп келсеңер болот да. Ошондой курстар ачылат. Ошон үчүн мына акем айткан бул бизге кайчы болсо, жол кирабыз болсо, любой жерге барып туруп акча таап келгени бул бизге касып болуп калат да. Мына стройка кылган балдардай эле. Мисалы биздин ай деңиз деңгээлинен 2 метр бийиктикте жашайбыз да, Акбашакта. Ошол жерге мистени ексек болобу? Мисалы биздин нер ушул ортокөлдө өзүңүз менен көргөндөй жолдун боюнда мисте өсөт да. Болот. Ошол мистелер салганы менен ичинде дааны болбойт да. Апеллитил жок да. Апеллитили жок, ошон үчүн чаңдашпайт. Анан туугандар, мына эмне себептен силер ошону баягы бир талак эле акчаңарды чачып бересиңер да. Мен бар эле бир тоок эле эгип берсем дей бересиңер да. Мисте дагы, бадам дагы үйдө аябай жакшы болот да. Огороддо. Огороддогу бадам менен таладагы бадамдын айырмасы ат менен төдөй. Үйдөгү бадамга сен астына бирдемелерди берип, жакшы карайсың дагы, анын даны дагы жумшак болот дагы, анан дамдуу болот да. А бет тоонуку болсо анча чыкпай калат. Себеби апеллитил түшпөйт да. Ошон үчүн мына ушул жерде жасай бериңиздер. Тоогунун өзүнүн предназначениясы бар. Bir күнү Allah Taala biz gözümüzü açkanda toğu kılavuz. Hazır buna biz aytıp atkан nerselerдің бардығы ең birinci туғандар. Сразу 2 гектар, 3 гектар егі беріп мұнан кейін ондай емес. Ойлоңғыладағы именно мурдың ардын есікті açқандан кейінгі көріп атқан картина. Үйіңердің жанында 3 сотик, 5 сотик, 10 сотик, 20 сотик, кейбірлерінде 50 сотикке чейін жерлер. Бұл шеле тұрады. Bir eşek бәйләнді тұрады, başka iş бәйләнді. Тұрап, эшекти эшке алып чыгып кой кыладагы, ошол жерди жумшат кылат. Ошол жерге черноземден алып келип сал кылат. Айлантырып тос кылат. Бала чака биз алыгы балдар чыгарып эле огородко эле отургузуп беребиз. Отур балам дейт. Онун эртеге помидор болот, онда болот. Онун баланын баягы немеси менен түшкөн килисти баардык немелер кайра помидорго чыгат, анан кайра жейсиң. Бияктан бир кирип чыккандан кийин одан күчтүү болот. Башкача болот. Ошону баланын гаршогу бар, ошол немеге төгүш керек. Ол огородко эч нерсе жолотпош керек. Ол жерде адал тамак болуп аткандан кийин ошону толук караңыздар эркектер. Аялдар түшүнбөйт. Силер карашыңар керек да, огородто. Bagmançılık boyunca bol atırım, bırak ошо биздин жери сатка чыдык, layıklı köçöktөрдү kim жеткизип бере алат бизге? Азыр группа ачылды. Ошол группага бир эмес 5-6 фирманын өкүлдөрүн киргизебиз. Ошого неме кылып, вакил кылып силерге кирет. Анан ошол жерде анан кийин силерде тандоо болот да. Мындай. Анан биз дагы өзүбүз көзүбүз жеткен, ишенген гана фирмаларды кошобуз. Анан баягы
bir gün, 2 gün satkan emес. 5, 6, 7, 15, 20 жылдан beri ошол Средний Азияда көчөт сатып иштеген адамдар. Көчөттү биринчиле келгенде көчөт фирманын эшигин ачып кирип отуруп, анан кийин о жерге чай коет, чайын бир урттап туруп, "Апке, сертификат" дейсиз. Сертификатты алып туруп, жаныңарда билген, интернетте билген баланы ээрчитип алла, ол сертификаттын номерин немеге терет. Телефонго терсе, сразу чыгат. Кайсы мамлекеттен эмне бар жоогун окуйт. Анан кийин немесин сурагыла сразу. Фитосанитариясын. Кыргызстанга кирип атканда ол көчөттөр текшерилип, фумигациядан өтүп, а биз вреженный болуп өттүбү. Анан сактоо эмесин карагыла. Кандай сакталып атат? Кандай режимде? Холодильникти ачып, мынтип көрсөтөт. Жакшы. Так, эми сорт испытательный участогын каякта дейсиңер. Жүрүң аба дейт дагы, аркага алып өткөзөт, көрсөтөт. Мына ретчи фава. Мына фабалия өрүгү. Мына эгилгенине 5 жыл болду, 3 жыл болду. Мындай вареньясынан алып келем балам. Вареньясын көрөсүз. Алмасы барбы? Түгөнүп калды. Сүрөтүн бер. Качан үзүп аткан сүрөтүн. Бар жол текшерип, тастыктап анан аласыңар да. Анан машинаны токтото калып эле мына эмне десе, "Мага өрүк керексе, шаптолун өрүп койсоң, алып келип отуруп, аябай карап анан аласыңар. Макулбу? Азыр көчөттү жакшыртып каласыз. Биз базарга келген көчөттөрдү алып келе беребиз да. Жана айтып кеттиңиз, бул эми документтештириш керек дегенчи. Эми биз барсак, баягылар документ деле бере албайт алар. Биз базардын көчөтүн алып келебиз. Алдым өзү сатып атканы бар, бактары жетилип аткан бар, эмегем дегендер бар. Эми келген адам документ сурап калса, базардыкы деп айта албайбыз. Документ кантип жасай беребиз? Эми ага документ жасалбайт. Аны ошо ички рынокто гана өзүбүз жейбиз аны. Анан мынау неме сыртка чыга тургандарын эми мына жаңы бакыласыңар дагы анан документтештерсиздер. Жаңы немелер. Азыр көчөт тояктан жаккан өзүбүздөн сүттөк болбойбуз көчөттө. Эми азыр аны аба мындай экен да. Неме да дагы. Менин кичине балам көчөттүн неден ачалат. Жылдан бери Кудайга шүгүр жакын 2 миң чыкты жакын ама көчөт бар. Улай тургандагы бир 5 миң көчөт бар, улай турган жаңылашты. Ошого жана сиз айткан поликарп коюлат. Поликарликовойларды уласа болот, бирок ол неме да таудан алып келинген алманын уругу эгилген. О, туру түшүндүм, аба бар жокто түшүндүм. Мынандай. Сиз адеги мына поликарлика улай деп атат. Бунун бардыгы мына немесинде тамырында. Сыр ошодо да. Ал сыр каяктан чыгат? Эң биринчи бунун жөнөкөй эле мына бир жалбырак болсо, ушу жалбыракты алат дагы бир пробрикага салып эриттирип, клонирование кылат буну. Инвитро лабораторияда жасалат болчу. Ачкилерди кийип алып деп карап баягы келеткеге салып мындай пробрикага алып, пробрикада ак тамыр болуп чыгып, ак тамырын башы көгөргөндө дагы бир 30-40-ын бир идишке салат. Анан бир идишке салып, анан бир идиштен анан кийин одон стаканга алат. Стакандан алып анан бул тамыр болгондон кийин анан кийин башка путтум ушундай өскөн неменин ошонун немесин улайт анан үстүнө. Анан кийин баягыда клонированиянын немесин өзүнүн баягы карликтин өзүнүн штампы болот. Ошону басат. Анан ошентип анан көчөт чыгат да. Ону жасаш үчүн биринчи мисалы үчүн ал жактан маточник алып келиш керек. Маточник алып келип жасап неме кылган чакта дагы ону булардыкындай кылып жасай албайт экенбиз да биз. Анан эми биз кече мен Туркияга барганда ошол бир аял бир эркек экен. Аялы лабораторияда иштейт экен, Туба деген аял Туба экен. Анан кийин баланын аты Санжак экен. Санжак ошол Туба лабораториядан чыгарган отростоктардын бардыгын теплицада жеткирип, анан кийин эмеге алып берет экен. Грунтка алып берет экен да. Анан ошол Санжак өзү улап туруп, анан чыгарат экен көчөт. Ошолор менен договор кылдык. Эми булар азыр проектти орусчага которуп атат. Кудай кааласа бүтүп калат. Анан фонд ачканбыз. Ошол Кыргызстандагы багбанчылыкты өнүктүрүү фондун ачканбыз. Ошол фондко эми жакында реквизиттерин баардык Кыргызстан боюнча таштайбыз. Анан ошол жерде силер колуңардан келген жардамды бересиңер. 5 сом бересиңер, 500 сом бересиңер, 50 миң сом берип коесуңар, жардам бересиңер. Жок, мен берген жардамымды жөн бербеймин.
Mına men 7,5 ming so'm akça berip atam, ошого 100 көчөт бересиңер десе сертификат беребиз ого. Же болсо мен 75 миң сом бердим, мага 1000 көчөт бересиң десеңиз, ого дагы сертификат беребиз. Дагы 3 жылдан кийин ошол көчөттөрдү аласыңар. Азыр биз ошол Германияда, Нидерландыда, ошол эле Турциядагыдай кылып туруп инвентро питомник ачабыз. Ошого каражат жыйнап баштайбыз. Мамлекет жардам берет, эл жардам берет. Ошону биз түптөп коюп алсак, бир жылына 3 миллиондон 30 миллионго чейин бизге көчөт чыгып турат. Кудай кааласа, биз көчөттөн 3 жылдан кийин эч кимге зарыкпай калабыз деген ушундай арзу тилек пландарыбыз бар. Менде bir суроо бар эле да. О, эрте көктөмдө биз aslında maylı hükümetler demirge götürüp köçötte aktarına gibi mutlaka kalabız da. Жақында biz onun yerde bir park zonasını Bulgariyalıklarga berip oşolar pavlovniyalarda oturuptu da. Oturup video kameralara çeyin koyup тамчылап суга орнотуп, просто социальный пакет проект жасапчы. Анан ошо күзгө жакын, кеч күздө мага звонок этип, ошо болгариялык көчөттү 1,5 метрге чейин краскалап же жанагы водомещенный менен краскалап дегендей болуп сөз айтты да. Мен акташ керек болсо вообще силерде Кыргызстанда актай берет экенсиңер. Негизи краскалап койсаңдан жакшы болот деген сөз мен өзүм ачылды да. Биз краска айтты күлөбүз го. Ошо кандай ошо анан күн тийген жагын астынан күн жеп койбош керек дегенде бир сөздөрдү айтты да. Ошо бир ачыктык киргизип койсок деген ойда өзү негизи акташ керек. Өзү Союзда актайт да. Союзда краска жок эле. Азыр водоэмульсионка менен акта болгондо водоэмульсионкада ону клей көрөт да. Ошон үчүн водоэмульсионка дагы актага экөө тең боло берет. Анан негизги биздин ушул душманыбыз баягы биз зыянкечтер дейбиз го. Негизги биздин душманыбыз мына өзүбүздүн огороддордо өсүп аткан дарактар да. Биздин душманыбыз. Мына терек, бака терек, тал, кыт, ошого окшогон. Ушулардын баардыгы жок болуш керек. Бир эле тыт 1 гектар жерге зыянкеч жеткизип берип турат экен да. Зыянкечтердин баардыгы ошол жерге топтолуп алышат экен дагы кышы менен көйүшүп, ойноп, күлүп, чылгашып, андан кийин баягы шамал болгон сайын эле помидоруңа деле түшө берет экен, сабизиңе деле түшө берет экен, мөмөлүү даракка деле түшө берет экен. Андан кийин ошолорду олар көбөйгөндөн кийин аларды ким ташып барат экен? Ону анан чимели ташыйт экен да. Чимели тиля деген бар го. Тиляны секен жоңго көтөрүп алып анан алып чыгат экен дагы, апарып дарактын учуна коюп коет экен да. Жумшак жерине. Анан кийин баягы тиля жалбыракты жейт экен дагы. Анан кийин келип туруп баягы немени тиляны келип баягы утуруп бир 2-3 күндө келет экен. Анан кийин баягыны курсагын кытыгылаганда баягы аркасынан ширин бир сок чыгарат экен да. Ошондан кийин кумурска ичип алып туруп анан кийин о жерде азык түгөнгөндөн көтөрүп алып мына даракка жөнөйт экен да. Мына шака. Ошон үчүн ошону актаг эле кумурска чыга албай турган кылып, ошол кумурска чыга албайт. Анан кийин баягы немени өлтүрдүлөр. Анан баягы үйдөгү тыйт кара талды бак кылам десеңиздер, кошунама зыяным тийбесин десеңиздер, ошону көздү жумуп туруп алып иштегиле. Теректер дагы? Терек, мырза терек, бака терек, чынар терек бардыгы ушулардын яслиси болот. Мына Өзбекстанда азыр неме чыгарды, указ чыгарды Мирзоев. Кадимкидей ичме эле койбой жок кылгыла деп атат. Себеби дегенде бул зыянкечтердин уюгу экен да. Биз буну билбей эле чекесинде неме салкын болтурсун деп эги болобуз, анан кийин кечке ону дарылап отура беребиз да. Органикага өткөндөн кийин көрөсүңөр го, бир аз күндөрдө ушундай күндөр келет, Кудай кааласа, мына бу дари, пари, бу нерседен эч башыңар оорубай калат да. Анан баягы азыктандыруу боюнча дагы микрофлора создаваться эткенден кийин ал жерде азыктандырууга көп каражат кетпейт. Ошо биогумусун саласың, компостуңду саласың, карай бересиң да. Шербет кылышты үйрөнгүлө. Жөнөкөй эле бир темир бочка же пластмассовый бочка үйгө алып келип, ошого жарым кылып көңдөн салып, үстүнө суудан куюп, анан кийин бардык ошол жердеги орок бар го, орок менен. Ору алып келип, ошого салып, жаман чөптөрдү салып эле. Анан кийин жөн эле мына биздин өзүбүздүн эле ачыткы бар го. Дрожь эмес. Жөн эле камыр түрү. Ошону сууга жибитип эле ошонун үстүнө куюп бергиле. Баягы
Şunday açtap bayağı nerseniçi jönle şaraqtap baynak bayağı boçkanın içindeçi. Anан alıp çömüçmen alıp öyle çeleke koyup bayağı har birinin tüyüne koyup çıkarasыңар. Ay yavaş sol azık болады. Эми көп нерсе органикага өтөм десек бизде толтура средстволар бар да. Biz jönle gelölen namafostan selitiradan berim maçayından koy. Anan keyin bir iki kolunuz görüp kalsaң эле apke karateden de öyle. Karate degen deri bu şunçalık jaman deri degen onu sizler bilbesiңер да. Ол деген ошо жердеги сепкенден кийин бардык бизге пайдалуу бардык bakteriyalardan анан кийин бизге керектүү баягы жаныбарлардын микро немелерин баарын өлтүрүп иштейт да. Ол деген мындай кылып эле бир таранчыны пушка менен аткандай да. Ошону тытып берет бар жокточу. Onu биз түшүнбөйбүз. Onu эгерде биз жаныбар болгонубузда баягы мультфильмдерди көрүп атасыңарбы? Bak ki içine bak kumurskalar жөнүндө bak derdini sepkeni vay деп kaçat haber деген. Ошондой да. Сен onu түшүнбөйсүң. Ошон үчүн мына агроном керек силерге. Агрономуңар барып берди. Ооба, сайыстын агрономдору азыр мына Скрябинадагы окуган балдарды барып жолугуп неме алдым да. Багы чындыгында окунуп бүтүп эле башка işke ötüp ketken anan көп эле ошо студенттердин бардыгы эле ошо окууну бүттү эле ошо бир жака кетсем деген эле максаты бар экен. Америкага жа башкасына жа башка жака кетип калат экен да. Ошон үчүн балдарды онтип окуткандан көрөктү окутпай эле жөн эле айылда ошо багбан кылып койгула. Буташты билип ошондой видео айылда эле жүрсүн. Айылда пайдасы көп дейт да. Так, Бер. Emede Skola geçten biliyoruz. Agorotko buday eksek. Vatanelere moş orguzu şuradan keminde 20 sözden böyle. Minimalni 600 kilogram buday alırında. Gerekince saman olur. Emi buna kiyinki gezekte dağı neme önügüp zavod fabrika bu ettigende Fergana dalinin azında jana azot sorgulatırgan neme var. Havada azot yok eseplerden bizge çeyinki ne var atıda. Degenim nazır şu saytkanda jana silitranı ama postu köp koldanabız. Yer algı grubu aytkanda alkaş öyle bolup kaldık şöyle. Emi şuga sizdin pikiriniz. Kanday çara koldunuz yok biz uşun nesilerden kutulup jana karate parateni koldanbay kalabız. Ekinçisi şu sizin yerge azır dan ebreme. Sizin göz karашыңыз qayсы mömөнү көбүрөөк эксек жакшы прибыл ала алабыз. Мен эми өзүм дагы şu анча-мынча буга кызыгып жүргөн адаммын. Жанагы курма деген нерсе бизде жакшы болот. Чем мына шакатта алалка зонасына караганда şu зонада жакшы болот да. Көбүрөөк биз жактан алып келет булар. Эми sizin göz karашыңыз буга. Алманын кайсы түрүн эксек Öğrek var. Anan glas degen nerse var. Bakken glas, kokon glas. Bular jakşı ele bolup atır. Karagan adamdardыкы jakşı ele bolup atır da. Şunu göğüsüp böyce kanday kızak. Şuga sizin özüңүздүн pikiriңizди уксак деген bir neme айтып атам да. Эми туугандар, ошол биринчи сиздин сурооңузга мен жооп катары айтар элем. Астына биогумус бергиле. Биогумус өндүргөндү үйрөнгүлө. Ар бир үйдө биогумус болуш керек. Анан kompost kılgan үйрөнгүлө. Çirindilerde açıtkını үйрөнгүлө. Anan üstüne olsa bayağı biofabrikanı jakın orta kuda kalasa uşaka da açtırgan hareket kılan biofabrikada biyaligin anan trichodermin degen eki preparatı var. Odan sırtkarı bayağı men aytkan ziyankeşlerdi jok kıla turgan 4 entomofagi var. Ol entomofaglar dağı çımın türünde olur. Birösü Grabrabarakon deyt, birösünükün Zlataglaska, birösünükün dağı bildeme deytken, şu 4 ökende. Oşalar bizge belgili jana belgisiz 800'den aşık ziyankeşlerмен küreşeletken. Orta ola bunday spичечный коробокта beretken, ap kelip açıp koy verseniz anan oşalar uçup çıkıp öyle, oşal kılyanın dağı tukumdарын jey beretken, belgileriniz üçün jaşap atkan jerinden içinen jeyt eken, çakat eken, öldüröt eken. Pakta ekkenler bilet, sofka degen bağı köpelek var mı? Oşoğa koyup atasыңар го entomofag. Oşondoy эле nerse da. Anan oşol biofabrikanın kişileri men tığız baylanışı hareket kılıp atam. Jakın ortada oşol Özbekistandın dagı entomofaglarынан ap keltirебиз. Anan keyin mına jakınky oşol
Европада колдонуп аткан энтомофагтарды алып келип бактырганы аракет кылабыз. Ошондо бир энтомофагдардын санын где-то бир 15ке жеткизе турган болсок, ондо бизде баардык эле зыянкечтин түрү менен күрөшө турган анти зыянкечтер пайда болот да. Анан бул жерге эми эмне деп айтат элем? Эмнени көп эксеңер ошол жакшы баа болот, ошол жакшы кетет да. Көлөм керек. Сураганда эле 5000 тоннаны сурайт да, бир эле фирма. 5000 тоннаны бир район эмес, бир область эмес, бир республика белгилеп айтабыз да азыр. Себеби дегенде биз баардыгыбыз ар нерсени эге болгонбуз да. Эгерде баардыгыбыз бир түрдөгү алма болгон жерде алма бир түр. Кокон гилас болгон жерде бир түр. Регина, Кордия бурлат, Бигоро бурлат, Кордия, анан Орейро. Ушул сорттогу 4 гилас эгиле турган болсо, ого өзүнчө келет. Анан өрүк болсо Фабалияга, анан баягы белки немеге, Курмай өрүк деп коет, онда аты өзүнүн немеси бар. Шафталыга, например, Алмурутка, Вильямс деп. Ошолордун баардыгын бирдей эгишибиз керек да. Анан сорт тандоодо биз 3 алма, бирөөсү жазгы менен 4 алма, 3 түр өрүк, 3 түр шафталы, 3 түр слива, баардыгынан тандап туруп, ошону азыр группаларга жазышып, баягы неме сорт испытательный эмелерден өткөзүп, бүткөн жакшы сортторду сунуштайбыз, анан отургузасың. Анан дароо эле азыр эле мен мына эмеден чыкканда эле шымаланып эле көчөт издеп, анан onu bir gün алып келип отургузуп албагыла. Силерден суранычы. Шашпаңыздар. Жерди баккыла. Азыр биринчи очередте ошол мен айткан иштер менен заниматься эткиле. 2ге 2 чукур казгыла түштөн кийин. Анан ошого өңдү салгыла. Анан бала алып кел, мына шакалдарды алып кел, сал, судан куй. Немени кыл, мындай кыл, үстүн жап, ысыт, чирит, жерди даярдагыла. Мына мисалы үчүн азыркы жазга отургузган көчөтүңөр менен күздө отургузган көчөтүңөрдүн бозурусу дагы, өмүр сүрүсү дагы, мөмө бериши дагы бирдей эле болот да. Эч айырмалуу. Зато силер жерди обогащать этип аласыңар да. Жериңер күчтүү болот. Эртеге бир нерсе отургузсаңар, ошолор өнөт, өсөт. Күздө отургузган көчөт саратанда кургап калбайт. Буга 101% гарантия бар да. Эгерде мал эле жеп койбосо, акам айткандай. Ошого туугандар, шашпаңыздар, окугула, китеп алгыла, литератураны ачкыла, ар бир сортту тандагыла. Анан асан экселе үсөн дагы ошону кыла берет да биздечи. Туугандар, шашпаңыздар. Жокту взвешивать эткиле. Бул деген көчөт тандоо деген бул айлуу менен эле барабар да. 25 жыл силер менен жашайт ошол көчөт. Полукарлык тем более 30 жыл жашайт силер мененчи. Ошон үчүн эч шашпастан жерлерди даярдап, суусун даярдап, бардыгын кылып алып туруп анан кийин киришесиздер. Макулбу? Жүздүктөн киресиз, алмай эге окшоп кандай бир иш керек. Тереңдигин, эндүүлүгүн, тамырдын көрөт. Эме мындай, немени жер эгерде борпоң болуп, Сиңсары 2 аппаратка алып коём, отургузуп коёрат. Жокта билбеген көчөттөн. эме мына гилас отургуза тургандар эсиңерде болсун, гилас эмеден өлгүдөй коркот да, таштан. Таңгедай таш болсо да тамырын кайтара берет, кура болуп калат да. Анан азыркы биз силерге сунуштап аткан көчөттөрдүн тамыры, ок тамыры 1 метрге чейин кирет да, кокон гиластыки. Ошон үчүн 1ге 1 яма казылат. Түбү дагы 1. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо 1.20-1.30 кылып түбүн казып туруп, ошол жер полностью ситадан өткөзүлөт. Таштары бардыгы алынат. Мен айткан кара чернозем менен бирме-бир аралаштырып туруп, анан ошол жерде кичине астыларын мындай шакча же мындай воздухту мындай ойдо ылдый кылып өткөзө турган бирдемелерди салып туруп, анан отургузасыңар. Эгерде жөн эле акем айткандай бир лопатка алып оны отургузуп койсоңуздар, ташка тиет дагы 3-4 жылдан кийин кайра эле курап калат дагы. Банкрот болосуңар да. Азыктандыруу боюнча гиляска айтышат да, көң салбайт. Көң салбайт, ооба. Анан азыр бизде көбү көчөт эгип койгонда, ошо үйүндөгү көңдөрүн алышып салат. Анан кээрлер айтат, казып туруп тамырын жакын эксе болбойт дейт, мисалы алмага. Анан кээрлер айтат, үстүнө эле өңүп коет дейт. Мындай чачып эле коет дейт да. Көң салбаш керек. Ошону себебинде кандай жолу? Көңдө баягы ак эшек курт бар го. Ошол тамырын жеп коет. Ол кокон гиластын тамыры өтө ширин болот экен да.
кант чыгарып турат экен. Onu өлгүдө жакшы көрөт экен дагы ошол жеп коет. Ошон үчүн биогумус салсаңыздар, ода биринчиден биогумустун эмнеси жакшы? 50 кг көңдө 2 кг биогумус алмаштырабы? Анан биогумуста урук барбайт, биогумуста курт барбайт. Эч нерсе таптаза фильтрленген жерсемитис болот. Ошо биогумуста мына азоту бар, калий, кальций, фосфор, темир, цинк бар жогу бар да ошонун ичинде. Ошон үчүн немеге кокон гиласке тегеле ошо огородко көң жолото көрбөгүлө да. 50 алмага дагы 50 килограмм көңдө 100 канча миң урук барат да кошо. Ол ото чөп пайда кылат. Чиригенде көң чиригенде уруктар бадырак кызыйт, неме болгондо бадырак пырс деп жарылат го. Көң кызыганда канча неме градуста кызыйт да көң. Колуңду салсаң күйдүрүп иштейт. Ошол жерде жарылып бадырактай болуп жарылып туруп ол уруктар жараксыз болуп калат да, апарып салсаң боло берет. Свежий эч нерсе жолотпогула көңдө огородко. Болот. Үлүш жерлердин бардыгына коңшуңардан справка аласыңар. Коңшуңар сизге жазып берет. Мен ушул Асандын 4 жагыңарда. Неме кылышына каршылыгым жок. Кардык бири-бириңерге көлөгө түшүрбөйт, кыла бересиңер. Азыр эми президенттер указга кол койдулар. Үлүшчөлөрдү официалдуу түрдө бакылса болот да. Анан эми көп суроолор бири-бири кайталап атат, жана эми чыгып калды. Бияка суроо бердиңиз сиз. Тозуш керек, анан кийин айыл өкмөт чечим чыгарып коюш керек. Айыл өкмөт эмес, бул боюнча бузуулардын бирдиктүү реестри деген бар. Азыр жаңы неме кабыл алынды, бузуулар кодекси. Ошол жерде бузуулардын бирдиктүү реестрине бирөөдүн огородуна малын кирип кетсе, ошол боюнча статья бар. Ал статья боюнча биздин специалисттер, айыл башчылар, бизде 2 специалист бардык айыл башчылар штраф сала алат. 5000 эң төмөнкүсү 5000 сом. Азыр көпчүлүк эскертип алды, туурабы? Немелерге бердик. Бизде 2,5 миң бланк бар азыр. Штраф салабыз. Бирок мен жана чыдасаң бакыл деген сөзүн бизде Кыргызда бар го, гептин тагында геп бар депчи. Гептин тагында геп бар да. Бакылгандын маданиятын мен кече жакында Баткенге бардым да, бияктар жака барып көрүп келдим бириштер менен. Мына бакты ошентип кылыш керек да. Ачыгыда бакылуунун деле маданияты бар да, биз айтабыз го, сүйлөгөндүн маданияты бар, кийингендин маданияты бар, ырдагандын маданияты бар, сахнага чыккандын маданияты бар. Кээ бирөөбүз айтып коебуз, тойдо сүйлөгөндүн маданияты бар дегендей эле, ушул малчылыктын маданияты бар. Мен мисалы үчүн малдын үй бүлөсүндө жүргөн малды кантип караш керек, кайсы малда каш керек, наизусть билем да. Ошондой эле багбанчылыктын да өзүнүн маданияты бар. Кайсы мына жерде европалыктардын баары биз примерге көрсөттүк да. Европалыктар видеокамерасына чейин коюп, тозуп, суун, даже сууду өчүрүлгөндүгү жөнүндө справка алды бизде. Ноябрдын 23 күнү сууду өчүргүлө деди. Өчүрдүк, биз справка жөнөттүк электронный. Ар бир көчөт боюнча жана метрикке деп коюп, метрикке ошондой документ бар, изилдеп атат. Бизде ошондой подход керек да. Биринчиси, анан экинчиси могу айыл мыйзамы эң биринчи кезекте бизде ошол айыл мыйзамы иштеш керек да. Айыл мыйзамда так жазылган, коңшуңа зыян келтирбе, бул шариятта деле бар. Бардык жакта ушул неме бар. Анан ошончо мыйзам туруп айыл өкмөтү чечим чыгарып, бул чечим давно чыккан. Анан бул жерде Жаңы Шаар айылынын тургундары отурда, Чотон эгелер отурда, мен ушу 5ке көп барам өзүм. Иштер менен барам, тууган дегенде. Ушу 5те жыйып койгон паязы азыр деле турат. Bir mal barıp murdu tığ vermeydi de. Niye? Joğa jakayda değil. Bular olsa korozunda şuna madaniyat var 5'te. Жаңы Шаарда. Düşürmeydi malını. Biri-birine olgundadır. Жанагы şu жолда кетип атсак, гайы бар болса, экинчи шопур митип белги берип коет да. Кудум ошондой содружество бар Жаңы Шаардачы. Ошону биз жайылтышыбыз керек да, башка жакта түшүрбөш боюнча. Негизи эле Абдулла ака эң жакшы айтты да. Бал чарбачылыгын жолу коюу боюнча айттым го жана. Ветеринариянын ичинде мына Зоя деген
ветеринария тармагы менен биз ушул агрономия тармагына көп көңүл бөлүп атырык. Мына ветеринарный клиника кура баштап атпайбызбы? Ошондой эле чоң бир малды топтоп тура турган жерлерде пландаштырып атырык. Мал топтой тура чоң. Анан могу илгерки баягы карма цехтар тойд менен тойду өзүбүздүн жерлерге келе турган тойдтор боюнча өзүнчө тармакта бул боюнча да иштейбиз. Эгер малдын курсагы ток болсо в жизни багыңа түшпөйт. Малдын курсагы ток болсо чекеде турган карайган пайыңа барбайт да. Ошон үчүн бул боюнча иштейбиз. Анан мына жерде көп суроолорду бердиңиз. Багы деле суроолоруңуздар болсо да слушать улантабыз. Бирок мен дагы бир нерсени айтайын. Абдулла аке жөнүндө бир кыска жана айтпай кеттим. Бул киши көп мамлекеттерде ушул дарактын сырын үйрөнүп жүрү да. Анан жакында Кыргызстанда кофе, кыргыздын кофеси бар да. Бул биз кофе десе эле Бразилия ошоктор билебизби? Кыргызстанда кофе дегенди мен күлгөндө эмне деген сөз депчи. Өткөндө магазинде көрдүм. Фрунзе супермаркетинде тат кофе Кыргызстанда жасалган эм кофе турат. Но ошо кофени ушул киши чыгарат. Кофе. Көрдүңүздөрбү? Значит, мен эмнени айтмакчымын? Абдулла аке айтып аткан нерселердин көпчүлүгүн элибизге тутуп, группада активно иштеп, кайсы мал эң жакшы касиети бул кишинин кайсы мал айтсаң сөзсүз жооп берет. Бизде ударып калды телефон болду. Телефон ударбай жооп берет. Анан биздин айыл өкмөттөрдүн дагы негизи кыла турган ишибиз бүгүнкү күндө айыл чарба департамент директору келип калды. Биздин иш ушул. Биз барып туруп көчөт алып келип моуну ек деген заман жок азыр. Же болбосо моундай кылып туруп суу каз деген заман жок. Биздин ишибиз ушу Абдулла акеге окшогон күчтүү адистерди, күчтүү специалисттерди мына жакында биз внутренний менеджмент, ички менеджмент боюнча бир семинарларды өтөбүз. Ички рынокту кантип неме кылабыз, стабильно кармайбыз. Ушулар боюнча адистерди алып келип сиздерге жолуктурушта көп нерсени Абдулла аке айтып берди. Дагы суроолоруңуздар болсо мына көкөрөктөй өткөн. Туура айтты, азыр эң туура айтты. Бияктачы жерибиз алкаш болуп калды. Şu Oşto agrохимия станцияга алып бардык топурактарды жүктөпчү. Бал банкети биздин топурактын бал банкети 20га жетпей атыр. 20га. Катастрофа да болчу. Катастрофа. Мына малкан этектерине биз 20га жетпестен бул деген сөз биз жерге мамилени өзгөрт деген коңгуроодо мына жерден мына кар өңкүрдө көктөбөдөн алып бардык. 17 бал банкет чыкты көктөбөдө кандай будайлар эгилчү. Ошо агрохимия станцияны жазып берген да биздин жер азыр тура азамат комсомолдон алып бардык. Бир гана могу жаңы шаардын астындагы жерлер. Ошо баягы 15 гектар жерибиз бар арендага. Ошол жердики гана бир аз дурус болду да. Анан ушул шылтоо менен айта кетейин, өтө арзан эле турат. Өтө арзан турат. Жериңиздердин агрохимия станциясынан заключение алып, жерим кандай экенин билем десеңиздер, чоң жер калмагандар отурасыздар берде. Жана багы барлар, үлүш жери, чоң жерлер барлар отурасыздар. Кайрылыңыздар биздин специалисттерге. Биз өзүбүз барып алып келип, жериңиздерге эмне иштетиш керек экендигин олар жазып берет. Сөзсүз түрдө анализ алыш керек. Анализ болбосо, анан баягындай аш бере турган жерге шорпо бересиз. Шорпо бере турган жерге каша берип коесуздар. Ал жерде анык айтат. Кальций, калий, мына жетишпейт деп туруп, ошого жараша анан аракет кыласың. Анан мына жерди биринчи жылы ушул жакшы семиртип алып туруп, анан кийин багыга отургуза турган болсоңуздар, багы 2 жылда түшкүнгө кире турган 1 жылда берет. Жылда берет анан кийинчи. Анан бактын неси жакшы, жердин асылдуулугун жогорулатат да бак. Жок бак кылгыла. Бардыңыздар бак кылгыла, анан бул жерде отуруп алып жетишкиле. Аксакалдар бата берсин. Бата менен болот бар жок. Анан кийин өзүң өрсөлөр, анан кийин чичайып бир нерсени билген киши болуп бир бала кылып берип, анан кийин бул бата менен болот бар жок. Аксакалдардын ыраазычылыгын алып, жерде сонун кылып иш башlasаңар, бисмилла деп. Анан бул жерге мен ойлоп атам, ушул акем айткандай хурманы көбөйтсөңөр болот экен.
Анан кийин дагы неме жакшы болот баягы мен айткен алма жакшы болот. Анан сливанын баягы лета деген отургузгула. Силер бар неме алабукалык неме бояктагыдай муздак эмес экен берчи. Силер лета отургузгула. Лета майдын неменин июндун 10-доруна пыша турганда базар немеде Раза кайнап аткан болот. 80 сом, 100 сом болуп аткан маалда мынерден 60тан 50тен берип берсеңер болот. Жерден дечи, лета отургузгула. Суроолор барбы дагы? Тез неме болот. Ошо көчөттөрдү кайдан алсак болот ошо? Бар. Азыр мындай болду да